Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Бурбурдук стадиондун баштапкы жери дээрлик 6 гектарга жакын жер аянтын ээлесе, бүгүнкү күндө жылдан жылга кетилип отуруп, анын 4,5 гектар гана жер аянты калган. Дээрлик 1,5 гектарга жакын жер жеке тараптардын колуна мыйзамсыз өтүп кеткен. Мындан улам Ош шаардык мэриясы дал ушул мыйзамсыз курулуштарды бузуп салуу иштерин баштады. Жалпы стадионго таандык 1 гектар жер кайтарылат. Учурда стадиондун айланасында мыйзамсыз делген 10 курулуш аныкталган. Алардын арасында документи жок колдон колго өтүп келген объектлер бар. Азырынча сот чечими чыга элек, бирок жеке менчикке өтүп кеткен жер ээлери менен пикирге келип, курулуштарды бузуу иштери башталган. Азыркы профили өзгөртүлүп, перепрофилирование дагы болгон эмес экен. Ошол боюнча дагы биз толук кандуу маалыматтар тактап туруп, ишкерлер менен дагы жеке сүйлөшүп, бул боюнча мына бүгүн ушул стадиондун өзүн эски калыбына келтирүү боюнча иштерди алып барып атат. Стадиондун жана айланасындагы жана жеке менчик өтүп кеткен боюнча биз өздөрү дагы мына ээлери менен дагы сүйлөшүп, албетте жергиликтүү бийлик дагы жөн турбай аларга да бир көмөк көрсөткөнгө даяр. Бизнес объектлерин жайгаштырып алган ишкерлер каршылыгын билдиришти. Анда стадиондун кире беришиндеги той салону, спорттук дүкөн жана бильярдтык клубу ага катар жайгашкан курулуштар толугу менен алынып салынат. Жалпы 6 капиталдык курулуш буздурулат. Анын 4-өө бош жер катары көрсөтүлгөн. 3 станцияга чейин барды. Полный карындашым, городской, областной, верховныйга чейин барды. Ошолорго чейин барып келгенден кийин обратный верховный суд башынан каралсын деген чечим бар. Андан кийинки объекти бул бүгүнкү күндө бизден арендага алып туруп, үстүнө капитальный мыйзамсыз курулуштарды куруп алган. Ал эми бул спорт школа болсо, биринчи мороженый болгон. Биринчи башталкы абалында мороженый болуп туруп, легкий конструкция менен башталган. Азыр эми бүгүнкү күндө мыйзамсыз капитальный мемге өзгөртүп алганы байланыштуу биз булар менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Азыркы убакта убакыт сурап атат, бир месттен таап көчүп чыгуу боюнча, же болбосо ушундай мурдагы имараттардын ордуну башка жака жылдыруу боюнча бир 2-3 күнгө суранып. Белгилей кетсек, социалдык объектлерди жеке менчикке бербөө тууралуу токтомдо күчүндө болгонуна карабай, жеке тараптарга берилип кеткен стадион 2001 жылы Ош мэриясына 5,5 гектар жер менен өткөрүлсө, бүгүнкү күндө ал аянт 4,3 гектарга чейин кыскарган. Ал себептүү учурдагы стадиондун аянты спорттук талапка ылайык эмес. Себеби биз эмнеге буга барып атабыз? Бүгүнкү күндө чоң международный оюндар биздин стадионго уруксат берилбей атат. Себеби территориябызда площадыбыз позволять этпей атат биринчиден. Экинчиден, мына жактагы биздин түндүк тарабыбыздагы жол жабык болуп атат. Эгерде Кыргызстандын курама командасын биз ушул Оштун стадионуна өткөрө турган болсок, бизде АФКнын тиги КПФЛдын требованиялары бар. Ошол жерде 4 жагыбызда тең 4 эшигибиз, дарбазабыз ачык болуш керек. 4 ворота ачык болуш керек. Бизде азыр мына 3 жагыбыз ачык, тем более мына жактан автобус кире албайт. Алар, допустим, биздин Тажикстандан, же Өзбекстан, же Ливия, же бир Сингапур бизге команда ойногону келсе, биз ошолордун требованиясында болбосок, ошон үчүн бизге уруксат бербей атат. Ага байланыштуу стадионду эл аралык стандартка дал келтирүү аракеттери жүрүп жатат. Анда жолду кеңейтүү дагы бар. Анын негизинде РМ спорт залы, анын айланасындагы курулуштарды алынышы керек болот. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Мындан сырткары стадиондо депутат Шайлообек Атазовго таандыктагы жер бар. Так, могул жерде 10 объект кыска бөлүп берилип кеткендер. Бул жерде жана сиз айткандай анын аты жок. Шайлообек мырзанын аты могул жерде мына кире бериштеги оң жакта бир аз кичинекей бир жер. Анан могул жанагы кичинекей могул жерде мантыкана деп турат. Бул жер дагы мыйзамсыз жанагы толук кандуу иш жүргүзбөй атат. Бул боюнча дагы биз иш алып барып атабыз да. Анан айланасындагы жана арт жагындагы мына спорт комитеттин астындагы тоже илгери өтүп кеткен экен, подвал өтүп кеткен. Жана нар жакта аркасынан кире бериштеги эми айткандай гостиница курулуп калган, баарыбыз билебиз. Ошол дагы
өзүнүн багытында иштеп атканына байланыштуу ал боюнча да экинчи этап менен иш алып барабыз. Оштогу жалгыз стадион 1960-жылы курулуп 10 гектар жер аянтын камтып турган. 2001 жылга чейин анын теңинен көбү менчиктештирилип кеткен. Жалпы 12 000 адамга ылайыкташкан стадион 2023 жылы оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Анда спорттун түрлөрү боюнча негизги мелдештер өткөрүлөт. Алмагүл Эркебайкызы, Аслиден Турганбаев, Ош ТВ.